Osh City IT долбоору боюнча айта кетсем, бул долбоордун негизи максаты бүт IT системасында, IT тармагында иштеген жаштарды башын бириктирүү. Бул жерде ошондой бир IT городок, IT хаб ачуу, кошуна өлкөлөрдөгү IT тармагында иштеген күчтүү ошондой специалисттерди биз келишимде түзүп, ошол немеде IT City шаарчабыздын ичиндеги бала бакчадан баштап мектепке чейин болгон жерде жаштарыбызды ошол тармакта IT тармагында окутуп, аларга билим берип, ошол максаттарыбызда ошол IT City деген долбоорду баштап жатабыз. Бул жерде буюрсам 72 гектар жерге курулуп жатат. Анын ичинен 30 гектарга жакын жеринде социалдык тармагындагы ошондой курулуштар болот. Мисалга айта кетсек, 3 мектеп, 2 бала бакча, андан сырткары ооруканалар, диагностический борборлор болот. Андан сырткары мечиттерибиз болот. Дагы бир фишкаларыбыздын бири бул ал жерде 4,5 гектар тегерегинде парк зонада музыка менен коштошкон фонтандар ойнойт. Дагы айта кете турган нерселерибизден бири бул мамлекеттик ипотекалык компанияга берилип жаткан 1000 батир жалпы аянты 60 000 метр квадрат түзөт. Андан сырткары дагы кошумча кылып кетсек, шаарчабызда бирде зымдар, мамычалар, трубалар шаардын үстүндө болбойт. Алар бардыгы туннелдик шахтанын ичине кирет. Бул мамлекетибизде биринчи жолу ушул эле шаарчабызда болуп аткан бир жаңылык. Туннелдик шахтанын узундугу 3600 метрди түзөт. Ушул Ош Ситинин IT шаарчасында 55-60 миңге жакын адамдар жашайт. Ушул жерде стройка курулуш башталгандан баштап 8 000 адам иш менен камсыз болот. Стройка бүткөндөн кийин дагы бир 10 миңге лайык иш орун түзүлөт ушул жерде. Андан тышкары бизде спорт мектептери бар. Ушул жерде мектептердин ичинде эл аралык ФИФАнын требованиясына ылайык минимум 60-90го футбол аянтчалары болот. Мектептерде бокска ылайык, күрөшкө ылайык спорт залдар болот. Анан тышкары бизде ушул мектептерде спецкласс ачканга аракет кылып атабыз. Жашоочулардын күнүмдүк турмушунда коопсуздук чоң мааниге ээ. Андыктан биздин Business House KG курулуш компаниясы аталган Osh City информациялык технологиялар шаарчабызда коопсуздукту атайын колго алганбыз. 72 гектарга курулуп жаткан шаарчабызда социалдык объектилерге 30 гектар жер бөлүнгөн болсо, анын ичинен 16 гектары ички чарбалык жолдорго каратылган. Башкача айтканда, 16 километр жерге 30га жакын жол чырактар жана белгилер орнотулмакчы. Андан сырткары ар бир 100 метрге видео байкоолор орнотулат. Кылмышкерлерге каршы күрөшүү жана коомдук тартип сактоо максатында аталган объектибизде 4 жерге милициянын административдик пункттары ачылат. Балдар ойночу аянтчаларга, мектептерге видео байкоолор орнотулуп, андан сырткары кылмышкерлерди аныктоочу аппараттар орнотулат. Биздин бул шаарчабызда айдоочусу жок такси кызматы ишке киргизилмекчи. Ошондой эле мектептерде, бала бакчаларда, медреселерде, элдерди тейлөөчү кызмат жерлеринде видео байкоолор иштетилмекчи. Аталган объектибиздеги 55 миңге жакын элдин коопсуздугу биздин колубузда, ал боюнча биз кепилдик беребиз.